9-бөлүм. Жеруббаалдын уулу Абу-Мелек Шекемге барып, энесинин бир туугандарына жана баардык урук тууганына мындай деди: Шекемдин баардык тургундарына айткыла, силер үчүн кайсынысы жакшы? Жеруббаалдын 70 уулу башкарганы жакшыбы, же бир эле адам башкарганы жакшыбы? Мен силердин өз сөөгүңөр, өз денеңер экенимди эстегиле. Анын бул сөздөрүн энесинин бир туугандары Шекемдин тургундарына айтышты. Ал биздин бир тууганыбыз эмеспи деп алардын жүрөгү Абу-Мелекке бурулду. Алар Баал-Берит деген жасалма кудайдын үйүнөн ага 70 шекел күмүш алып беришти. Ал күмүштөргө Абу-Мелек бекерпоз жеңил ойлуу адамдарды жалдап алды. Алар анын артынан ээрчишти. Анан ал Опрага, атасынын үйүнө келип, бир туугандарын Жеруббаалдын 70 уулун бир таштын үстүндө өлтүрдү. Жеруббаалдын кенже уулу Жотам гана тирүү калды, анткени ал жашынып калган эле. Шекемдин баардык тургундары жана Мила үйүндөгүлөр чогулуп, Шекемге жакын эмен дарагынын түбүндө Абу-Мелекти падыша көтөрүп алышты. Муну Жотамга айтышканда ал барып, Гаризим тоосунун чокусуна чыгып, аларга мындай деп катуу кыйкырды: Шекемдин тургундары, мен уксаңар, Кудай да силерди угат. Өздөрүнө падыша кылып майлаш үчүн дарактар Зайтун дарагына барып, бизге падыша бол дешти. Зайтун дарагы аларга адамдар менен кудайларды урматтоодо колдонулган майымды таштап, дарактардын арасында сандалып жүрмөк белем деди. Ошондо дарактар анжырга келип, сен келип бизге падыша бол дешти. Анжыр аларга таттуу жакшы мөмөмдү таштап, дарактардын арасында сандалып жүрмөк белем деди. Ошондо дарактар жүзүм сабагына, сен келип бизге падыша бол дешти. Жүзүм сабагаларга адамдар менен кудайларды кубандырган ширемди таштап, дарактардын арасында сандалып жүрмөк белем деди. Акырында баардык дарактар тикендүү бадалга, сен келип бизге падыша бол дешти. Тикендүү бадал дарактарга, эгерде силер чындыгында эле мени өзүңөргө падыша коюп жатсаңар, анда менин түбүмө көлөкөлөгүлө. Эгерде андай кылбасаңар, анда тикендүү бадалдан от чыгып, Лебанон кедирлерин өрттөп салат деди. Кана айткылачы, Абу-Мелекти падыша коюп, силер адилеттик, акыйкаттык кылдыңарбы? Жеруббаалга жана анын үй бүлөсүнө адилеттик кылдыңарбы? Анын кылган жакшылыгына жараша жооп бердиңерби? Менин атам силер үчүн салгылашкан, өз өмүрүн аяган эмес, силерди мидияндыктардын колунан куткарган. Силер болсо менин атамдын үй бүлөсүнө каршы көтөрүлүп, атамдын 70 уулун бир таштын үстүндө өлтүрдүңөр. Бир тууганыңар болгон үчүн Шекемдин тургундарына атамдын күң аялынын уулу Абу-Мелекти падыша койдуңар. Эгерде силер Жеруббаалга жана анын үй бүлөсүнө адилеттик, акыйкаттык кылган болсоңор, анда Абу-Мелектин падыша болгонуна сүйүнгүлө. Ал да силер үчүн сүйүнсүн. Эгерде андай кылган эмес болсоңор, анда Абу-Мелектен от чыгып, Шекемдин тургундары менен Мила үйүндөгүлөрдү өрттөп кетсин, же Шекемдин тургундары менен Мила үйүндөгүлөрдөн от чыгып, Абу-Мелекти өрттөп кетсин. Жотам бир тууганы Абу-Мелектен качып, Бейирге келди да ошол жерде жашап калды. Абу-Мелек Исраилга 3 жыл падышачылык кылды. Кудай Абу-Мелек менен Шекем тургундарынын ортосуна жаман рух жиберди. Ошондо Шекемдин тургундары Абу-Мелекке баш ийбей калышты. Жеруббаалдын 70 уулунун өчү ушинтип алынды. Алардын каны, аларды өлтүргөн бир тууганы Абу-Мелектин жана бир туугандарын өлтүрүүгө жардам берип колдоп турган Шекем тургундарынын мойнуна жүктөлдү. Шекемдин тургундары тоолордун баштарында ага каршы буктурма коюшту. Буктурмадагылар жолдон өткөн ар кимди талаптанышты. Ошондо бул тууралуу Абу-Мелекке билдиришти. Шекемге бир туугандар менен Эбаданын уулу Гаал келди. Алар Шекемди аралап жүрүштү. Шекемдин тургундары аларга таянышты. Алар талаага чыгып, жүзүм жыйнап, ширесин сыгышты да майрам өткөрүп, өздөрүнүн кудайынын үйүнө барып ичип жеп, Абу-Мелекти каргашты. Эбеданын уулу Гаал мындай деди: Биз ага кызмат кылгыдай, Абу-Мелек ким эле? Шекем эмне эле? Ал Жеруббаалдын уулу эмеспи? Анын башчысы Зебул эмеспи? Ага эмнеге кызмат кылмак элек? Андан көрө Шекемдин атасы Хамордун тукумуна кызмат кылгыла. Бул элди колума берсе, мен Абу-Мелекти падышачылыктан түшүрүп салмакмын. Анан ал Абу-Мелекке аскериңди көбөйт да беттешүүгө чык деди. Эбеданын уулу Гаалдын бул сөзүн угуп, шаар башчысы Зебулдун каары кайнады. Ал Абу-Мелекке жашыруун түрдө элчилерин жиберип, Эбеданын уулу Гаал бир туугандар менен Шекемге келип, шаарды сага каршы тукуруп жатат. Ошондуктан жаныңдагы аскерлер менен түн ичинде туруп, талаага буктурма кой. Эртең менен эрте туруп, күн чыгаар алдында шаарга кол сал. Ал өзүнүн аскерлери менен сени беттеп чыкканда, колуңдан келгенин кыл, аларды аяба деп айттырды. Абу-Мелек өзүнүн аскерлери менен түн ичинде туруп, 4 тобун Шекемдин жанына буктурмага койду. Эбеданын уулу Гаал шаардан чыгып, дарбазанын алдында турду. Абу-Мелек өз аскерлери менен буктурмадан чыкты.
Гаал элди көрүп Зебулга: "Эл тоолордун баштарынан түшүп келе жатат" деди. Зебул болсо ага: "Тоолордун көлөкөсү сага эл көрүнүп жатса керек" деди. Гаал дагы мындай деди: "Эл тоодон төмөн түшүп келе жатат. Бир аскер тобу Мейоненин эмен дарагына кетчи жолдон чыкты" деди. Зебул ага: "Абу-Мелекке кызмат кылгыдай ал ким эле дебедиң беле? Сен тоотпогон эл ушул. Кана эми булар менен салгылашып көр" деди. Ошондо Гаал Шекем тургундарын баштап чыгып, Абу-Мелек менен салгылашышты. Гаал качып жөнөдү. Абу-Мелек анын артынан түштү. Өлгөндөр өтө көп болуп, шаар дарбазасынын алдында өлүктөр жатты. Абу-Мелек арумда калды. Зебул Гаалды жана анын бир туугандарын Шекемде жашатпай кууп чыкты. Эртеси эл талаага чыкты. Бул тууралуу Абу-Мелекке билдиришти. Ошондо ал өз элин 3 топко бөлүп, талаага буктурмага койду. Ал шаардан чыгып келе жаткан элге кол салып, аларды кырып салды. Абу-Мелек өз топтору менен шаардын дарбазасынын жанына келип турган кезде, башка 2 топ талаада турган элге кол салып, аларды кырып жатты. Абу-Мелек шаардын эли менен ошол күнү кечке салгылашып, шаарды басып алды да, андагы элди кырып, шаарды талкалап, ага туз сээп салды. Муну угуп, Шекем мунарасындагылардын баары Баал-Берит бутканасынын мунарасына кирип кетишти. Шекем мунарасындагылардын баары чогулганын Абу-Мелекке билдиришти. Абу-Мелек өзүнүн бүт эли менен Салмон тоосуна чыгып, балталарын алып, дырактардын бутактарын кыйып, ийнине койду да өзү менен келген элге мындай деди: "Менин эмне кылганымды көрдүңөрбү? Силер да тезинен мен кылганды кылгыла." Ошондо калган элдин баары бутактарды кыйып, Абу-Мелектин артынан көтөрүп келишти да, аларды мунаранын тегерегине ташташты. Анан бутактарга өрт коюп, мунараны өрттөштү. Шекем мунарасындагылардын баары өлдү. Анда 1000ге жакын эркек жана аял бар эле. Анан Абу-Мелек Тейбеске барып, аны курчоого алып басып алды. Шаардын ортосунда бекем мунара бар болчу. Эркектер менен аялдар, шаардын баардык эли ошол мунарага качып кирип, эшигин бекитип, үстүнө чыгып кетишти. Абу-Мелек мунарага келип, аны курчады. От коюп өрттөш үчүн мунаранын эшигине келди. Ошол учурда бир аял Абу-Мелектин башына тегирмен ташынын сыныгын таштап жиберди. Ал анын баш сөөгүн талкалап кетти. Абу-Мелек ошол замат курал көтөргөн жигитин чакырып, "Кылычыңды кынынан сууруп, мени өлтүрүп сал. Аны аял өлтүрдү деп айтышпасын" деди. Жаш жигит аны сайып салды. Ал өлдү. Абу-Мелектин өлгөнүн көргөн ысрайылдыктар өз жайларына тарап кетишти. 71 тууганын өлтүрүп, атасына кылган кыянаттыгы үчүн Теңир Абу-Мелекти ушундай жазалады. Шекемдин тургундарынын кылган баардык жамандыгын Кудай алардын өз башына салды. Жеруббаалдын уулу Жотамдын каргышы аларга тийди. 13 бөлүм. Антиохиядагы жыйында пайгамбарлар жана окутуучулар бар эле. Алар Барнаба, Нигер дегенде ысымы бар Шимуйон, Киринеялык Луки, дуван башчы Ират менен бирге тарбияланган Манаен жана Шабыл. Алар Теңирге кызмат кылып, орозо кармап жатышканда ыйык рух мындай деди: "Араңардан мага Барнаба менен Шабылды бөлүп бергиле. Алар мен белгиленген ишти аткаруулар керек." Ошондолар орозо кармап сыйынып, алардын үстүнө колдорун коюшту да, аларды жөнөтүп жиберишти. Ыйык рух тарабынан жиберилген эки элчи Селекияга барып, ал жерден Кипрге сүзүп кетишти. Анан алар Саламиге барып, жүйүттөрдүн синагогаларында Кудайдын сөзүн айта башташты. Алардын жанында Жакан да жардам берип жүрдү. Алар аралды кыдырып чыгып, Пав шаарына келишкенде жүйүттүк бир сыйкырчыга, Барыйса деген жалган пайгамбарга жолугушту. Ал Кипр аралынын башчысы Сергий Павыл деген акылдуу киши менен жүргөн эле. Ошол арал башчы Кудайдын сөзүн угууну каалап, Барнаба менен Шабылды чакыртты. Бирок Элима сыйкырчы деп которулат. Арал башчысынын Исага ишенип калуусуна жол бербөөгө аракеттенип, эки элчиге каршы чыкты. Бирок ыйык рухка толгон Шабыл, Павыл аны тике карап мындай деди: "Ар кандай арам ойлорго толгон алдамчы шайтандын уулу, адилеттиктин душманы, Теңирдин түз жолдорун бурмалаганды качан коесуң? Азыр Теңир сени өз колу менен жазалайт. Белгилүү бир убакытка чейин сокур болуп күндү көрбөйсүң." Күтүлбөгөн жерден анын көзү тунарып, сокур болуп калды. Ал ары бери тегеренип, колунан жетелер адам издей баштады. Бул окуяны көргөн арал башчысы Теңир жөнүндөгү окутууга таң калып, ишенип калды. Павыл жана анын жанындагылар Пав шаарынан кеме менен чыгып, Памфилия дубанынын Перге шаарына келишти. Жакан болсо алардан бөлүнүп, Иерусалимге кайтты. Анан алар Пергени аралап өтүп, Писидия дубанынын Антиохия шаарына келишти. Ишемби күнү синагогага кирип отурушту. Тоорат жана пайгамбарлар китептеринен окутулгандан кийин синагога башчылары аларга киши жиберип, "Агайын туугандар, эгерде элге айта турган насаат сөзүңөр болсо, айткыла" деп айттырышты. Ошондо Павыл ордунан туруп, колу менен белги берип, мындай деди: "Исраил эркектери жана Кудайдан корккондор, сөзүмө кулак салгыла. Исраил элибиздин Кудайы ата бабаларыбызды тандап алып,
Элибизди Мисирде жашап турганында улуу эл кылып, өзүнүн күчтүү колу менен ал жерден алып чыкты. Чөлдө аларды 40 жылга жакын убакыт бакты. Анан Канаан жериндеги жет элди кырып жок кылып, алардын жерин биздин элибизге мурас кылып бөлүп берди. Андан кийин 450 жылга жакын убакыт алардын үстүнөн башкаруучуларды коюп турду. Шамуэл пайгамбардын убагына чейин ушундай болду. Андан кийин алар падыша сурашты. Ошондо Кудай аларга Бенжамин уруусундагы Киштин уулу Шабылды падыша койду. Ал 40 жыл падышачылык кылды. Кудай аны четке кагып, аларга Дөөттү падыша кылып койду. Ал жөнүндө Кудай өзү мындай деп айткан: "Мен өзүмдүн жүрөгүмө жаккан адамды таптым. Ал Жишай уулу Дөөт. Ал менин бүт каалоомду аткарат." Мына ошол адамдын тукумунан Кудай өзүнүн убадасы боюнча Исраил элине куткаруучу Исаны жиберди. Анын келерине жакын чөмүлдүрүүчү жаккан бүт Исраил элине тобо кылуучу чөмүлдүрүүсү жөнүндө жар салды. Жаккан өмүрүнүн акырында мындай деди: "Мени ким деп эсептейсиңер? Мен ал эмесмин. Ал менин артымдан келе жатат. Мен анын бут кийимин чечүүгө да татыксызмын." Агайын туугандар, Ибрайымдын урпактары жана Кудайдан корккондор, ошол куткарылуу жөнүндөгү жакшы кабар силерге жиберилген. Анткени Иерусалим тургундары жана алардын башчылары аны тааныбай айыпташты. Ошентип алар ар шемби күнү окулган пайгамбарчылыктарды ишке ашырышты. Андан өлүм жазасына тарткыдай айып таба алышпаса да, Пилаттан аны өлтүрүүнү өтүнүштү. Ал жөнүндө жазылган сөздөрдүн бардыгын иш жүзүнө ашырышкандан кийин анын сөөгүн жыгаштан түшүрүп көргө коюшту. Бирок Кудай аны тирилтти. Ал өзү менен бирге Галилеядан Иерусалимге келгендерге бир нече күн көрүнүп жүрдү. Алар азырда эл алдында анын күбөлөрү. Кудай ата-бабаларыбызга берген өзүнүн убадасын алардын балдары биз үчүн аткарганын, аны Исаны тирилтүү менен аткарганын силерге жарыялап жатабыз. Бул жөнүндө 2 Забурда мындай деп жазылган: "Сен менин уулумсуң. Бүгүн мен сенин атаң болдум." Сөөгө чирибеш үчүн Исаны тирилткени жөнүндө болсо мындай деген: "Мен Дөөткө убада кылган ырайымымды силерге чыны менен көрсөтөмүн." Ошон үчүн Дөөт ыйык жазуунун дагы бир жеринде мындай дейт: "Өзүңдүн ыйыгыңдын чирүүсүнө жол бербейсиң." Бирок Дөөт өз учурунда Кудайдын каалоосу боюнча өз элине кызмат кылып бүткөндөн кийин көз жумуп ата-бабаларынын жанына коюлду. Анын сөөгү чириди. Ал эми Кудай тирилткен Исанын сөөгү чириген жок. Ошондуктан бир туугандар, билип алгыла, силерге ал аркылуу күнөөлөрүңөрдүн кечириле тургандыгы жарыяланып жатат. Мусанын мыйзамы аркылуу актала албаган иштериңердин бардыгынан ал аркылуу акталасыңар. Ошондуктан сак болгула. Пайгамбарлар айткан мына бул сөздөр башыңарга түшпөсүн. Жек көрүүчүлөр карагылада таң калып жок болуп кеткиле. Анткени мен силердин күндөрүңөрдө бир иш жасайм. Ал иш жөнүндө силерге ким айтып берсе да ишенбейсиңер. Барнава менен Павыл жүйүттөрдүн синагогасынан чыгып бара жатышканда, бутпарастар алардан ушул сөздөрдү кийинки шембиде да айтып берүүлөрүн өтүнүштү. Эл тарагандан кийин көптөгөн жүйүттөр жана бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылган, Кудайды ыйык туткан прозелиттер Павыл менен Барнаваны ээрчип алышты. Бул экөө алар менен сүйлөшүп, аларга Кудайдын ырайымы астында болуу жөнүндө насаат айтышты. Кийинки шемби күнү дээрлик бүт шаар Кудайдын сөзүн угуу үчүн чогулду. Бирок жүйүттөр элди көргөндө көрө албастык кылып Павылдын сүйлөгөн сөздөрүнө каршы жаман сөздөрдү айтышты. Ошондо Павыл менен Барнава кайраттуулук менен мындай дешти: "Кудайдын сөзү баарынан мурда силерге айтылышы керек эле. Бирок силер аны четке кагып, өзүңөр түбөлүк өмүргө татыксыз кылып жатканыңардан улам биз бутпарастарга кайрылып жатабыз. Анткени Теңир бизге мындай деген: Сен бүт жер жүзүндөгү адамдарды куткарышың үчүн мен сени бутпарастарга жарык кылып койдум." Бутпарастар муну укканда кубанып, Теңирди ушул сөз үчүн даңкташты. Түбөлүк өмүргө ээ болууга тандалгандардын бардыгы Исага ишенип калышты. Теңирдин сөзү бүт өлкөгө тарап жатты. Жүйүттөр болсо динчил жана кадыр барктуу аялдарды, шаардын атактуу адамдарын тукуруп, Павыл менен Барнаваны куугунтукка алышты да, аларды өздөрүнүн жеринен кууп чыгышты. Эки элчи болсо аларга буттарындагы чаңды күйүп, Икония шаарына жөнөп кетишти. Ал эми шакирттер кубанычка батып, ыйык рухка толуп жатышты. 22 бөлүм. Теңир мындай деди: Жүйүт падышасынын үйүнө түшүп, мына бул сөздү айтты. Мындай деп айт: Дөөттүн тагында отурган жүйүт падышасы, Теңирдин сөзүнө кулак сал. Бул дарбазадан кирген сен да, кызматчыларың да, элиң да, баарыңар Теңирдин сөзүн уккула. Теңир мындай дейт: адилеттик жана акыйкаттык кылгыла. Ыза көргөндү эзүүчүнүн колунан куткаргыла. Келгинди, жетимди жана жесирди таарынтпагыла. Кысым калбагыла. Бул жерде жазыксыз кан төкпөгүлө.
Эгерде силер бул сөздөрдү аткара турган болсоңор, анда бул үйдүн дарбазасы аркылуу дөөттүн ордунда анын тагында отурган падышалар, арабага түшүп жүргөндөр, атка минип жүргөндөр, өздөрү да, кызматчылары да, эли да кирет. Эгерде силер бул сөздөрдү укпай турган болсоңор, анда өзүм менен ант берем дейт Теңир. Бул үй ээн калат. Анткени Жүйүт падышасынын үйүнө Теңир мындай дейт: Менин Гилатым, сен Лебанондун чокусусуң, бирок мен сени чөлгө, эл жашабаган шаарга айлантам. Сага каршы ар биринин колунда өз куралы бар кыйратуучуларды даярдайм. Алар сенин эң жакшы кедирлериңди кыйып, отко ыргытышат. Ошондо бул шаар аркылуу көптөгөн элдер өтүшөт жана бири-биринен эмне үчүн Теңир бул улуу шаарды ушундай кылды деп сурашат. Ошондо мындай жооп айтышат: анткени алар өз Кудай Теңиринин келишимин таштап коюшту. Башка кудайларга табынышты, ошолорго кызмат кылышты. Өлгөн кишини жоктоп ыйлабагыла, аны аябагыла, бирок туткунга кетип бара жаткан адам үчүн катуу ыйлагыла. Анткени эми ал кайрылып келбейт. Өзүнүн туулган өлкөсүн көрбөйт. Анткени өз атасы Жошиядан кийин падышачылык кылган Жүйүт падышасы ушул жерден туткунга кеткен Жошия уулу Шалум жөнүндө Теңир мындай дейт: эми ал бул жерге кайрылып келбейт. Ал туткундалып кеткен жеринде өлөт. Мындан кийин бул жерди көрбөйт. Өз үйүн адилетсиздик менен курган, өзүнүн жаткан бөлмөлөрүн мыйзамсыздык менен курган, өз жакынын акысыз иштөөгө мажбур кылган, анын эмгек акысын төлөп бербеген адамга кайгы. Ал өзүмө заңгыраган үй, кенен бөлмөлөрдү курам деп, өзүнө терезе чыгарып, кедир тактайлар менен каптап, кызыл боек менен боёйт. Сен өзүңө баардыгын кедир жыгач менен куруп алгандыгың үчүн падыша болом деп ойлойсуңбу? Сенин атаң жеди, ичти, бирок акыйкаттык жана адилеттик кылып турду. Ошондуктан ага жакшы болгон. Ал жакыр адамдын жана муктаж адамдын ишин териштирип турган. Ошондуктан ага жакшы болгон. Бул мени билгендикти билдирбейт бекен дейт Теңир. Бирок сенин көздөрүң менен жүрөгүң өз кызыкчылыгыңа, жазыксыз кан төгүүгө, кысымчылык, зордук, зомбулук кылууга гана бурулган. Ошондуктан Теңир Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаяким тууралуу мындай дейт: аны жоктоп, аттиң-ай бир боорум, аттиң карындашым деп ыйлашпайт. Аны жоктоп, аттиң-ай падыша, аттиң улуу урматтуум деп ыйлашпайт. Аны эшекти көмгөндөй көмүшөт. Аны сыртка сүйрөп чыгып, Иерусалим дарбазасынын сыртына алыс ыргытышат. Лебанонго чыгып кыйкыр, Башанга чыгып үнүңдү жаңырт, абарыңдан кыйкыр, анткени сенин бардык шериктериң кыйрады. Мен сага сен тынчтык мезгилде жашап жатканда сүйлөгөм, бирок сен укпайм деп койгонсуң. Сенин жүрүш турушуң жаш чагыңда эле ушундай болчу. Сен менин үнүмө кулак салчу эмессиң. Сенин бардык койчуларыңды шамал учуруп кетет, досторуң туткунга кетет. Ошондо сен өзүңдүн бардык кыянаттыгың үчүн уятка каласың, маскара болосуң. Кедир дарагында уялаган Либанондун тургуну сага төрөп жаткан аялдыкындай толгоо, кыйноо келгенде сен ушунчалык аянычтуу болосуң. Мен тирүүмүн, деди Теңир. Эгерде Жүйүт падышасы Жаяким уулу Жаякин менин оң колумдагы шакек болсо да, мен сени ошол жерден да сууруп алам. Анан сени өзүңдү өлтүргүсү келгендердин колуна, өзүң корккондордун колуна, Бабыл падышасы Небухаднасырдын колуна, Каздимдердин колуна берем. Сени да, сени төрөгөн энеңди да өзүңөр төрөлбөгөн чоочун өлкөгө ыргытып жиберем. Ошол жерде өлөсүңөр. Бирок алар өздөрүнүн жаны кайтып келүүнү каалаган жерге кайрылып келишпейт. Чын эле Жаякин жек көрүндүү катардан чыккан адамбы? Же ал керектен чыккан идишпи? Ал жана анын тукуму эмне үчүн өздөрү билбеген өлкөгө ыргытылды? О жер, Теңирдин сөзүнө кулак сал. Теңир мындай дейт: бул адамды балдарынан ажыраган, өз өмүрүндө жолу болбогон адам деп жазып койгула. Анткени эми анын тукумунан эч ким дөөттүн тагына отурбайт. Жүйүт аймагында бийлик жүргүзбөйт. 8 бөлүм. Ошол күндөрдө Исанын жанына дагы көп эл чогулду. Бирок алардын жээрге тамагы жок болчу. Ошондо Иса шакирттеринин жанына чакырып, элге боорум ооруп жатат. Алар 3 күндөн бери менин жанымда жүрүшөт. Жей турган эч нерселери жок. Эгерде аларды үйлөрүнө ачка кое берсем, жолдо алсырап калышат. Анткени алардын кээ бири алыстан келишкен, деди. Шакирттер ага бул ээн жерде алар тойгудай нанды кайдан тапмак элек дешти. Ошондо Иса алардан: силерде канча нан бар деп сурады. Алар 7 дешти.
Ошондон кийин Ыйса элдин жерге отуруусун буйруду. Анан 7 нанды алып, Кудайга ыраазычылык билдирип, нанды сындырды да элге таратып бериш үчүн шакирттерине берди. Шакирттер нанды элге таратып беришти. Аларда бир аз майда балык да бар эле. Ыйса Кудайга ыраазычылык билдиргенден кийин балыктарды да таратып берүүнү буйруду. Бардыгы тое жешти. Артып калган нанды чогултканда 7 себет болду. Тамактангандардын саны 4000ге жакын эле. Андан кийин Ыйса элди таратты. Ошол замат ал шакирттер менен кайга түшүп, Далманут аймагына сүзүп келди. Фарисейлер чыгып Ыйса менен талаша башташты. Аны сынаш үчүн асмандан жышаан көрсөтүшүн талап кылышты. Ошондо ал оор күрсүнүп, бул муун эмне үчүн жышаан талап кылып жатат? Силерге чындыкты айтып коеюн, бул муунга жышаан көрсөтүлбөйт деди. Анан Ыйса алардын жанынан кетти да кайрадан кайыкка түшүп, наркы өзгө сүзүп кетти. Шакирттер нан алып алууну унутуп калышты. Кайыкта алардын жанында бир эле нан бар болчу. Ошондо Ыйса аларга байкагыла, фарисейлердин жана Ироддун ачыткысынан сак болгула деп эскертти. Шакирттер болсо өз ара наныбыз жок болгон үчүн ушинтип айтып жатат деп сүйлөшүштү. Ыйса муну билип алып аларга: "Силер эмне үчүн наныбыз жок деп жатасыңар? Дагы эле түшүнө элексиңерби? Дагы эле биле элексиңерби? Дагы эле жүрөгүңөр таш боюнчабы? Көзүңөр бар туруп көрбөй жатасыңарбы? Кулагыңар бар туруп укпай жатасыңарбы? Эмне? Эсиңерде жокпу? Мен 5 нанды 5000 адамга бөлүп бергенимден кийин артып калган нанды чогултканыңарда канча себет болду эле?" деди. Алар ага 12 дешти. Ал эми 7 нанды 4000 адамга бөлүп бергенимден кийин артып калган нанды чогултканыңарда канча себет болду эле? 7 дешти. Ошондо Ыйса аларга: "Кантип түшүнбөйсүңөр?" деди. Алар Бетсаидага келишкенде, Ыйсанын алдында бир сокур кишини алып келишип, "Буга колуңду тийгизип кой" деп өтүнүштү. Ыйса сокурду колунан жетелеп кыштактын сыртына чыгарды да анын көзүнө түкүрүп үстүнө колдорун коюп: "Бир нерсе көрүп жатасың?" деп сурады. Ал айланасын карап, дарактарга окшогон ары бери өткөн кишилерди көрүп жатам деди. Ошондон кийин Ыйса анын көздөрүнө кайрадан колдорун тийгизип, ага айланасын кароону буйруду. Сокур адам айыгып, бардыгын ачык көрө баштады. Анан Ыйса ага: "Кыштакка кирбе, муну эч кимге айтпа" деп аны үйүнө жөнөттү. Ыйса шакирттер менен бирге Филипптин Кейсариясына тиешелүү айылдарга жөнөдү. Жолдо ал шакирттеринен "Эл мени ким деп эсептейт?" деп сурады. Алар мындай деп жооп беришти: "Бирөөлөр чөмүлдүрүүчү Жакан деп, бирөөлөр Илияс пайгамбар деп, дагы бирөөлөр мурунку пайгамбарлардын бири деп эсептешет." Ошондо Ыйса алардан: "Ал эми силер мени ким деп эсептейсиңер?" деп сурады. Петр ага: "Сен Машаяксың" деп жооп берди. Ошондо Ыйса аларга өзү жөнүндө эч кимге айтпоону эскертти. Анан Ыйса шакирттерине: "Адам уулу көп азап чегиши, аксакалдар, ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар тарабынан четке кагылышы, өлтүрүлүшү жана 3-күнү күнү тирилиши керек" деп түшүндүрө баштады. Ыйса бул жөнүндө аларга ачык эле айтты. Ошондо Петр Ыйсаны четке чакырып ага каршы болду. Бирок Ыйса шакирттерине бурулуп, Петрге: "Кет жанымдан, шайтан. Анткени сенин ойлоруң Кудайдын эмес, адамдын ойлору" деп тыюу салды. Ошондон кийин Ыйса эл менен бирге шакирттерин да жанына чакырып мындай деди: "Ким менин артымдан жүргүсү келсе, ал өзүнөн баш тартсын жана күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып менин артымдан ээрчисин. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн жана жакшы кабар үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Анткени адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтирсе, андан ага кандай пайда? Же адам өз жанын куткарып алуу үчүн кандай кун төлөй алат? Бул бузулган күнөөкөр муундун алдында ким менден жана менин сөздөрүмдөн уялса, өзүнүн атасынын даңкы менен, ыйык периштелер менен келгенде, адам уулу да ошол адамдан уялат."